Урматтуу көрүүчүлөр, бул жер кайсыл таштанды таштоочу аянтча десеңиз, бул жер эч кандай таштанды таштоочу аянтча эмес. Бул жер 10 ардырды аралап өткөн ушул Сугат суу каналынын бою. Бул жерде Сугат суу болгондуктан каалагандай саркынды суулар агып түшөт. Анча-мынча автоунаа жуучу же болбосо чайканалардын саркынды суулары агып түшөт. Мындан сырткары өзүңүздөр көрүп тургандай толтура мусорларды жарандар ташташат. Бул мусорлар ташталган ушундай бир айтор сөз жок болушунча кир сууну агып барып Фуркат айылынын тургундары таза ичүүчү суу катары ичип келишет буга чейин. Фуркат айылында буга чейин 30-40 жылдан бери ушул суудан ичип колдонуп келген жарандар бар. Учурда 3000ге жакын жаран ушул суудан колдонуп келишүүдө. Сугат суу болгондуктан кышында токтотулуп, же болбосо жамгыр жаап кандайдыр бир учурлар болгондо эч кандай жарандардын сууга болгон муктаждыгын ойлобостон токтотула берет. Анткени бул кадимки Сугат суу. Ал эми Фуркат айылынын жарандары дал ушул наразылык менен айтпаган, барбаган жерибиз калбады деп бүгүнкү күнгө чейин ыйлап келишүүдө. Бул көйгөйдү айыл өкмөт чечпесе, Кара Суу районунун акими чечпесе, Ош облусунун губернатору чечпесе, президентибиз Садыр Нуркожоевичти чакыралыбы, ошол кишиге кайрылалы деген акыркы үмүтү менен турган учурда бул сууну бир канча күндөн бери жеткиликсиз болуп токтотулуп турган. Кечээ айыл тургундары наразы болгондон кийин ушул сууну ылай экендигине карабастан айылга кое берилген. Ушул суудан ичип, бирок бүгүн дагы кайрадан токтотулуп калган учуру. Бұл су чарбасы 2002 жыл түзілген, елді жарнамынан болған, анан инвесторлар дагы жардам берген. Бирок бул суу питовый эмес да. Поливной сууну мажбур суранып алганбыз. Немеден, водхоздан. Алар дагы текстоо бергенде айткан, биз силерге должен эмеспиз, санитарий жооп бербейбиз деп айткан. Анан биз мажбур алып, өзүбүз мындай ховуз куруп, тындырып элдерге берип атабыз. Азыркы күндө мен 10 күнчө болду. Мына табиат апатынан суу келбей атат, лай келип атат, өтө лай. Onu бериш илажысы жок. Ичеден болсо адамдар касап болушу мүмкүн. Onu суу турбага лайга толот. Кайрын тазалаш өтө кыйын. Ошон үчүн мажбур токтотуп турам азыр. Суу кетпей атат. Жарандар ушул суудан эптеп тундуруп ичип жатканы менен бул дагы кышкы чилдеде, жазында жана күзүндө бир айга ремонт иштерине карата токтотулуп турат. Андай учурларда жашоочулар ичкенге эмес, жүз чайкаганга да суу таппай каларын айтышат. Бул болсо өзүңүздөр көрүп тургандай таштандыларга толгон арыктардын бири дал ушул агын сууга келип кошулат. Бул кадимки эле жерге казылган туалет. Азыр бизден келерден алдын кулпулап коюшуптур. Бул болсо 2-3 метр аралыкта кадимки дарыя агып турат. Дал ушул туалеттин дагы суусу сарыгып акпайт деген эч кандай кепилдик жок. Мындан сырткары мына ушундай мусорлор менен агып түшүүчү суу арык суулары толтура. Фуркат айылынын жарандарынын таза суу маселесин чечип бермейинче дал ушул таштандыларга ар кандай саркынды сууларга толгон кадимки Сугат суудан ичүүнү улантууга аргасыз.